Алматы Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 0205 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке Жоби. Дубайдан Москвага учуп бара жаткан учак Бакуга шашылыш конду. Себеби Дубайдан Москвага учуп бара жаткан учак өзүн агрессивдүү алып жүргөн жүргүнчүнүн айынан шашылыш түрдө Бакуга конууга аргасыз болду. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, экипаж мүчөлөрү аны буту колунан байлап койгон. Бирок ал колдорун чечип алып, иллюминаторду сүзө баштаган. Мындан улам учактын командири Бакуга конуу чечимин кабыл алган. Аэропортко келген соң жүргүнчү кармалган. Ал өзүнө келгенден кийин кылык жоруктарын эстей албастыгын билдиргендиги маалыматта кошумчаланган. Казакстанда агып чыккан жаратылыш газынан улам үй жарылып кетти. Казакстандагы Талдыкорган шаарынын четиндеги 2 кабаттуу жеке үйдө 31 декабрда жарылуу болгон. Анын кесепетинен бир үй бүлөнүн 7 мүчөсү күйүк жана жаракат алып, шаардык ооруканаларга жаткырылды. Бул туурасында казак басылмалар жазышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча келип чыккан кырсыктан улам 2 кабат урап түшкөн. Өрттүн себеби жаратылыш газынын жайылышы экендигин айткан. Бирок азырынча газдын агып чыгышы үйдүн ичинде же сыртында болгондугу такталып жатат. Ооруканадагы 7 жаранын 3-ü жашы 7 элек балдар. Учурда өрттү толук өчүрүү жана газдын агып чыгышы боюнча тийиштүү кызматтар жеринде иш жүргүзүүдө. Оренбургдагы үрөй учурган кырсыкта 4 кыргызстандык каза болду. Кече 31 декабрда Орусиядагы жол кырсыгынын кесепетинен 4 кыргызстандык каза болду. Бул туурасында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалымдалгандай, кырсык Оренбург облустун Бузулук районундагы Алдаркин айылына жакын жерде болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Chevrolet үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каршы тарапка чыгып, унаа ташыган машинаны сүзүп алган. Кырсык боюнча иликтөө иштери башталды. Министрлик Кыргызстандын 4 жараны. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Каза болгонун билдирди. Алар 1976, 1982, 1986, 1990 жылы туулган жарандар. Ал эми жашы 7 элек бир бала. Денесинен жаракат алган жана Бузулук шаарынын ооруканасына жеткирилген. Орусиядагы элчиликтин кызматкерлери учурда бардык жагдайлар боюнча иш алып барып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Тарыхый жетишкендиктер жаралды. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктады. Өлкө башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жаңы 2025 жылы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын жаңы жылдык куттуктоосу: ардактуу мекенештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн кадырлуу журтташтар, биз саналуу мүнөттөрдөн кийин эски жылыбызды узатып, жаңы дем, жаңы маанай менен жаңы 2025 жылга аяк басабыз. Мезгил деген закым куш экен. Узап бараткан жылыбызга аста көз чаптырсак, өлкөбүздө бир далай натыйжалуу иштерди аткарууга жетишиптербиз. Эсиңиздерде болсо, биз кызматка келгендеги алгачкы жылдарыбызда бар аракетибиз коом турмушун бир нукка салып, мамлекеттик башкарууну элдин кызыкчылыгына иштетүү, уюштуруу иштери менен алек болдук эле. Бара-бара элдин бийликке болгон ишеними өсүп, наразычылык акциялар, тынымы жок митингдер артта калды. Эл аралык коомчулукка Кыргызстан өз алдынча өнүгүп кете аларын жар салып, дүйнө өлкөлөрү менен алакаларыбызды жолго коюуга жетиштик.
Натыйжада тең салмактуу, көп векторлуу тышкы саясий курс менен Кыргызстандын эл аралык айдыңдагы позициясын бекемдей алдык. Элибизди көп жылдардан бери түйшүккө салып, жүрөгүшүн алган кыргыз-өзбек чек арасы толугу менен чечилсе, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Албетте сиздердин колдоп коштооңуздарсыз бул ийгиликтерге жетүү мүмкүн эмес эле. Ак ниет, адал иш-аракеттерибиздин акыбети кайтып, анын негизинде дүйнө өлкөлөрү Кыргызстанды эмелгелеген ири долбоорлорго кол суна баштады. Мынакей ошол далалаттарыбыз өз жемишин берип, мурда кандай шарттары болсо да эптеп инвестиция тартсак деген ойдон арылып, инвесторлорду тандоого өттүк. Кечээ Борбор Азия чөлкөмүнүн транспорттук инфратүзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу курулушунун алгачкы ташын койдук. Кудай буйруса, бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат. Чыгыш жана батыш элдеринин ортосунда карым-катнаш түзүлүп, кадимки Улуу Жибек жолунун жаңы тарыхый деми калыбына келет. Ал ортодо өлкөнүн кан тамыры саналган миңдеген чакырым жолдору оңдолуп, 800 чакырым жолго асфальт басылды. Ал эми кылым долбоору аттанган Камбар-Ата биргесинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү кадам менен алдыга жылууда. Бул ГЭСтин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол экенин жакшы билесиздер. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстары натыйжалуу башкарууда Камбар-Ата биргесинин мааниси зор. Урматтуу мекендештер, дагы бир артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу долбоорубуз четинен ишке аша баштады. Борбор калабыз Бишкекте турак жай комплекстери курулуп, 1000ден ашуун жарандарыбыз жаңы жылдын алдында батирлүү болушту. Келерки жылдан тарта дагы бир топ турак жай комплекстер курулуп, кийинки кезекте турган жарандарга четинен бериле баштайт. 2024 жыл эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук иш-чараларга жык толду. Алардын эң ириси ушул жылдын жайында Парижде өткөн Олимп оюндарында Манас атабыздын урпактары өзгөчө намыстуу эл экенибизди далилдеп, чакан өлкө болсок да чоң жеңиштерге жете аларыбызды бүткүл дүйнөгө таңазалай алышты. Мындай жетишкендиктер келечекке карай чаап жаткан жолубуздун башаты гана. Кийинки Олимп оюндарында да чоң ийгиликтерге жетүү үчүн азыртадан даярдыктарды баштайбыз. Биздин мамлекеттин демографиялык маселелери дагы ойлондурбай койгон жок. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандын калкы улгаюу тенденциясына өткөндүгү биз үчүн чоң коңгуроо. Бул багытта бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка кол койдум. Биз мындай аракетибиз менен калктын демографиялык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, бийик тоолуу шарттарда алыска барууга кыйын аймактарда жашаган көп балалуу энелерди колдоого алабыз. Өтүп бараткан жылда саламаттык сактоо тармагында тарыхый жетишкендиктер жаралды. Бөйрөк, боор, жилик чучугун алмаштырууга кадам ташталды. Биз бардык ийгиликтердин башатында билим менен илим турарын, ансыз Кыргызстандын бакубат келечегин элестетүү мүмкүн эместигин жакшы түшүнөбүз. Мындан улам билим берүүнүн мазмуну менен сапатына көңүл бурууга тыкыр киришип жатабыз. Бул багытта мектептерде Алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашырылууда. Ал эми өнүгүүгө аракет кылган жогорку окуу жайларына өзгөчө макам берүүдөбүз. Кыргызстандын илимий очогу болгон Улуттук илимдер академиябыздын материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында түп тамырынан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдүк. Кудай буйруса, мамлекеттин интеллектуалдык флагманы боло турган бул жайда иштеген кызматкерлердин айлыгы жаңы жылдан тарта 100%га чейин көтөрүлөт. Урматтуу замандаштар, көчмөндөр цивилизациясынын алтын бешиги аталган ажайып кооз кыргыз жери улуттук деми акырындап артып бараткан нарыктуу айкөл элдин мекени. Мына ошол ак кар көк муздуу асман тиреген тоолорубузду байырлаган ак илбирси Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон элем. Кыргызстаныбыздын кайталангыс табиятын коргоо максатында аска тоолорубуздун символу болгон ак илбирсти эл аралык күн катары белгилөө демилгебизди быйыл Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы колдоп, тийиштүү резолюция менен 23 октябрь 2023 эл аралык ак илбирс күнү катары жарыялады. 23 октябрь 2023 эл аралык ак илбирс күнү 23 октябрь 2023 эл аралык ак илбирс күнү катары жарыялады. 23 октябрь 2023 эл аралык ак илбирс күнү катары жарыялады.
Муну өзү биз үчүн узап бара жаткан жылдагы жагымдуу көрүнүш болду. Байыртадан эле элибиз ак илбирсти сыпаттап келишкендей, уул кыздарыбыз айбат сүрдүү, кайрат күчтүү, аруу айкөл, максатына жете билген өжөр болуп чыгышына төлгө кылалы. Ушул жылы азыркы Кыргызстаныбыз башат алган Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп, тарыхый бурулуш жасоого өмүр дарнаган аталарыбызды эскерип, аларга таазим кылдык. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, 100 жылдыктын алкагында ондогон өнөр жай имараттары, ондогон социалдык, экономикалык мекемелер ачылды. Эл кызматындагы бийлик бутактарынын бир максатты көздөө менен ынтымактуу иш алып баруусунун натыйжасында узап бараткан жылда бажы жана салыктан түшкөн кирешелер эселеп өстү. Натыйжада ички дүң продукциянын көлөмү 9,4%га өсүп, 1,5 триллион сомдук чектен ашырдык. 2025 жылы анын көлөмү 1 триллион 800 миллиард сомдон ашат деп болжолдонууда. Быйыл өлкө бюджетин 687 миллиард сомго чыгардык. 2025 жылы 700 миллиард сомдон ашыруу менен мамлекеттин каржылык өзөгүн дагы чыңдайбыз. Кымбаттуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы өзүнүн көп этностуу, ынтымакта жашаган, нарыктуу жана жаратман эли менен бирге ылдам жана ырааттуу өнүгүүнүн туура багытына түштү. Мына ушундай учурда маани бере турган дагы бир жагдай. Кийинки мезгилдерде кылымдап тутунуп келген оңгу жолубузга түшүүгө мезгил жетти деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катары ыкчам жана туруктуу өнүгүүсү үчүн адегенде соңку 10 жылдыктарда пайда болгон зыяндуу адаттардан, өнөкөткө айланган терс көрүнүштөрдөн, түрдүү идеологиялык түркөйлүктөн, жагымсыз таасирлерден биротоло арылып, андан соң ички мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана каражаттарыбызды акылмандык менен колдонууга өтүүбүз кажет. Биз кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан көз карандысыз мамлекетке ээ болушуна, нукура, өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк принциптери, уңгулуу тарыхый тажрыйбасы өзөк болуп бергендиги эгерим эсибизден чыгарбайлы. Аталган кырдаалдан ылдам чыгуунун ишенимдүү жолдордун бири кыргыз жарандарын бир муштумга бириктире турган, куттуу келечекке ишеним арттырган, жарандык мекенчиликти күчөткөн, улуттун демин арттырып, жаңы демилгелерди жаралышына жол ачкан идеяларды иштеп чыгып, аны ыкчамдык менен ишке киргизүү. Мына ушул максатта улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жөнүндө жарлык кабыл алдым. Биз бул жарлыктын негизинде Кыргызстандын бардык жагынан жапырт өнүккөн, эли байгер жашап, өз өлкөсү менен сыймыктанган, элдик нарк баалуулуктары бекем сакталган мамлекет катары дүйнөлүк деңгээлге чыгууга багыт алабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип 2024 жылы алдыга койгон пландарыбызды ишке ашыруудагы аракеттерибизден акыбети кайтты, жемиши мол болду десек болот. Муна баары албетте элибиздин бекем ынтымагынын, бир максатты көздөгөн биримдигинин натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин жыйынтыгында өлкөбүздө туруктуулук орноду, өнүгүүгө багыт алдык, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп сыймыктануу менен айтууга толук негиз бар. Жаңы жыл ар дайым жаңы милдеттер менен жаңы максаттарды алдыбызга коет. Биз 2025 жылы талбаган эмгектин аркасында гана жаңы жыл жетишкендиктерди багындырабыз деп ишеничим чоң. Жаңы жылда чет элдик инвестицияларды тартуу жана ишкерликке кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү иштерин аттырабыз. Илим менен билимди, инновацияны, IT секторун, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана санарип технологияларды түзүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Өнөр жай ишканаларын ачуу менен жаңы жумуш орундарын түзүүгө, калктын кирешесин жогорулатууга басым жасалат. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Ошентип биз сиздер менен бирге күчтүү Кыргызстанды курабыз. Эң башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик тартуулаган ынтымагыбызды барктай билели. Ардактуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн, жаңы бийиктиктердин жылы болсун. Төрттүүлүгүбүз түгөл болуп, ар бир үйдө бакыт таалай, ынтымак, ырыс уяласын. Жаңы жылыңыздар менен. Булак Супер Кежи.